Эфирде Ысык көлдүн жаңылыктар маалыматтык программасы, аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда күн ичиндеги УТРК Ысык көл телеканалынын журналисттери тарабынан даярдалган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Бүгүнкү программабызда Каракол Түп Ананев унаа жолунда кырсык катталып, жолдогу чуңкурдан улам жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Аң чөнөктөргө толгон жолдун абалы сапардагыларды түйүшкө салууда. Жолдорду бүтөбөсө карабасызбы, сарыбай жолун бүт сүрүлүп кетти. Ак Суу аймагы ушул жылы дагы бир жаңы билим уясы менен толукталганы турат. Жылдыз айылында 225 орундуу мектептин курулушу жүрүүдө. Биздин келечекте үмүтүбүз чоң, буюрса ошол мектепке жаркырап иштеп калабыз деген үмүттөбүз. Чолпон Атада көп тармактуу ипотекалык үйлөр курулууда. Курулуш аяктап үйлөр ишке берилсе, анда 6000ге жакын адам турак жай менен камсыз болот. Караколдо көп балалуу 30 эне наам алууга документтерин тапшырды. Наамдар кайсы критерий менен кимдерге берилет? Суроону программанын жүрүшүндө чечмелейбиз. Батыр энеликten калдыңар беле деди. Жок десем, азыр бизге эме келелек, указаниялар келелек. Келгенде сиз менен байланышабыз деп жиберип коюшкан. Каракол Түп Ананев унаа жолунда кырсык катталып, жолдогу чуңкурдан улам жүк ташуучу унаа оодарылып кеткен. Кырсык бүгүн 18 февраль күнү таңкы саат 8 чамасында Жыргалаң эс алуу жайынын тушунда орун алган. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жол кырсыгына учураган айдоочу Ак Суу районунун Зындан айылынын 1977 жылы туулган тургун экени аныкталды. Ал өзүнө таандык жүк ташуучу Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаасы менен жолдогу чуңкурга түшүп кетип, унаанын дөңгөлөгү чыгып кеткендиктен кырсыкка учураган. Унаада айдоочу жалгыз болгон, жол кырсыктын кесепетинен жаракат алган эмес. Бул факт Түп райондук ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөө кызматы тарабынан тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Акыркы учурда өлкөдө катталып жаткан балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле, зордук, зомбулук коомдун көйгөйүнө айланды. Мектеп окуучуларынын аракетчилигинен улам жаш өмүрлөр кыйылып жатканы да өкүнүчтүү. Дал ушул көйгөйдү алдын алуу максатында Тоң районунда зордук, зомбулукка жол жок деген ураан менен иш-чара өттү. Темага кабарчыбыз токтолот. Зордук зомбулукка каршы аракеттер райондогу бардык мектептерде иш-чаралар менен коштолууда. Окуучулар түрдүү сүрөт тартып, кылмыштын алдын алуу боюнча маалыматтар берилип жатат. Ал эми райондук ички иштер бөлүмү тарабынан атайын тасма көрсөтүлүп, лекция окулууда. Тоң райондук прокуратурасы жана Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен кызматкерлеринин катышуусунда кесиптик окуу жайларында келип, окуучулар арасында, балдар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, ошондой эле укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө кеңири профилактикалык иш-чаралар өткөрүлдү. Андан сырткары алардын бүгүнкү күндөгү окуп аткан окуусундагы иштери, окуу тарбия иштери боюнча мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулукка каршы дагы кененирээк түшүндүрмөлөр, баяндамалар окутулуп, түшүндүрмөлөр берилди. Негизи ушундай иш-чаралар өтүп турат, көптөн өтүп турат. Азыркы учурда зордук, зомбулук көп болгон үчүн көптөн келип турушат. Тоң району боюнча жыл башынан бери жашы жетелек өспүрүмдөрдүн катышуусунда 4 иш катталып, экөөсүнө кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 10 класстан бир окуучусу 2 уурулук фактысы менен кармалса, бирөөнү окуучулар арасындагы жаңжалдан улам кылмыш иши козголгон. Ал эми ата-энеси тарабынан өспүрүмдөргө карата зордук көрсөтүү боюнча 3 иш катталып, бирок кылмыш козгоодон баш тартылган. Январь айында Бөкөнбаев айылынын тургуну баласын уруп соккондугу үчүн 5 сутка камакка алынган. Биздин бүгүнкү учурдагы райондогу зордук, зомбулуктун балдарга карата жасалып аткан, ошондой эле балдар арасында кылмыштуулуктун абалы кандай жана буну жакшыртуу үчүн кандай иш-чараларды, кечиктирилген иш-чараларды көрөбүз, ушул боюнча тапшырмаларды жалпы талкуулап астыбызга коебуз. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу багытындагы иш-чаралар окуучулардын зордук, зомбулук боюнча маалымдуулугун жогорулатууга багытталган. Тоң районунда 27 мектеп бар. Ошо 27 мектепке барып, зордук, зомбулук жана аракетчилик боюнча тасмаларды көрсөтүп,
иш-чараларды өткөзүп, байма-бай лекцияларды өтүп, балдардын алдын ала коопсуздугун алып атабыз. Зордук зомбулук жеке гана мектепте эмес, бала бакчада тарбиячылар тарабынан дагы катталып, интернетте чуу жараткан учурлар жок эмес. Атүгүл өз баласына ырайымсыз мамиле кылган ата-энелер дагы кездешет. Мындан улам үй бүлөдөн башталган зомбулукка бөгөт коюу үчүн жалпы коомчулук бирге күрөшүү зарылдыгы турат. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Айбек Турдакунов, Ысыкөл жаңылыктары, Тоң району. Билим берүү тармагына болгон колдоо элет жерлерин билим уялары менен камсыздоого өбөлгө болууда. Ак Суу районунун Жылдыз айылындагы мектептин курулушу азыр 50% аяктап калды. Имаратты ушул жылдын сентябрь айы менен пайдаланууга берүү күтүлүп жатат. Курулуштун жүрүшү боюнча кийинки материал. Миңге чукул жашоочусу бар Жылдыз айылында жаңы мектепке болгон муктаждык жогору болчу. Анткени буга чейинки имараты 2013-жылы салынып, окуучулар үчүн толук кандуу шарттар түзүлгөн эмес. Атап айтсак, класстык бөлмөлөр тар, пайдубалы да жапыз, балдар батпагандыктан бүгүнкү күндө 2 нөөмөт менен билим берилип келет. Мындан улам айыл эли жаңы мектепти болгону турушат. Азыркы убакытта мектебибизде тар, кичинекей. Кудай буюрса жаңы 2 кабаттуу мектеп салынып атат. Бардык шарттары бар экен. Эжелер, окуучулар абдан сүйүнүп атат. Ачуушун күтүп атабыз. Мектеп жаңы курулган, бирок ичинде 5 эле класс бар. Балабыздын санына жараша жетпейт. Парталарыбыз, отургучтарыбыз дагы туура келбейт. Жөндөмдүү таланттуу балдар менен иштеш дагы өтө оор болуп атат. Буюрса жаңы мектеп курулуп атат. Жуунуучу жайлар ыңгайланышып курулуп атат. Буюрса биздин келечекте үмүтүбүз чоң. Буюрса ошол мектепке жаркырап иштеп калабыз деген үмүттөбүз. Жаңы мектеп бардык заманбап шарттар менен 225 окуучуга ылайыкталып салынып жатат. Азыр жумуштар 45-50% аяктап калды. Имарат 2 кабаттан туруп, жуунуучу, тамактануучу жайлар менен ыңгайлуу болот. Курулуш республикалык бюджеттин эсеби менен ишке ашууда. Курулуштун башы 24 август 2023-жылы башталган. Сметная стоимость 128 миллион. Азыр спорт залда жумуш жүрүп атат, металлист каркас, окуучулар жууна турган душтар болот, чечине турган жери болот. Алардын үстүнөн караган инструктордун кабинети болот. А блогунун плита перекрытиясы коюлуп, кровляны башташат. Курулушта буга чейин зарыл болгон спорт залы да каралган. Азыр анда ички жумуштар аткарылып, жакынкы күндөрү чатыры жабылат. Спорт залдын жоктугун тарткан жаш өспүрүмдөр жаңы мектепке тезирээк кирсек деп турушат. Биздин жаныбызга эле жаңы мектеп курулуп атат. Мени эң кубандырганы спорт зал болуп атат. Биз мурда ачык асманга өтчүкпүз. Аябай кыйналчукпуз. Эми биз спорт залдын ичинен дене тарбияны ойнойбуз, баскетбол, волейбол, футболдорду ойнойбуз. Учурда Дуанда 4 мектеп, 4 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми жалпысынан 17 ар кандай социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысыкөл жаңылыктары. Өлкөдө жарандарды турак жай менен камсыз кылууда көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн аймактардан жер бөлүнүп берилип, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын бири Чолпон Ата шаарында жаңы көп функционалдуу турак жай комплексине өтүп кеткен жылы мезгил кутучасы салынган. Жаңы үйлөр эски аэропорттун ордуна курулуп, 20 блоктон турган 5 кабат жана 56 блоктон турган 9 кабат үйлөрдө батирлердин саны 3000ден ашат. 34 гектар жер аянтындагы курулуш иштери аяктаганда батирлер мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында кезекте тургандарга ипотекага 4 жана 8%дан 15 жана 25 жылдык мөөнөткө берилет. Аймактагы курулушту кабарчыбыз айтып берсин. Талант Мамметалиевдин мамлекеттик кызматта 17 жылдык иш тажрыйбасы бар. Буга чейин өзүнүн үйү жок болгондуктан былтыр ипотекалык үй алуу үчүн кезекке 139 болуп жазылган. Учурда курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү көрүп, анын ишке берилишин чыдамсыздык менен күтүп жаткандардын катарында. Ошо бизге ипотекалык компания үй салып баштаганы биз аябай кубанычтабыз. Ошо бияка салынып баштаар менен эле очередке турдум, былтыр турдум. Буюрса биздин райондогу көп кызматкерлерге жакшы болду. Мына бул мурдагы аэропорттун ордуна 20 блоктон турган 5 кабаттуу жана 56 блоктон турган 9 кабаттуу үй курулат. Жалпы 34 гектар жер аянтына үйлөрдүн пайдубалы тургузулуп, курулуш иштеринде жумушчу топ иштеп жатат. Азыр 1-7-8 үйдүн
фундаменти уже чыгып, нольго чыктык. Үстүнгү перекрытияларын коюуга даярдык көрүп атабыз. Ар жакта 9-10 үйдүн катлабаны нольго алып чыгып келатабыз. Дагы 4 үйдүн катлабаны казылууда. Бул үйлөрдү курууда мамлекеттик стандартка жооп берген сапаттуу материалдар колдонулуп, тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Ипотекалык компания тарабынан үйлөрдүн курулуш иштери башталып, уже пайдалуулар турулуп жатат. 2024-жылы капсуласы салынып, пайдалуулардын курулуш иштери башталды. Архитектура тарабынан болгон курулуш кагаздары даярдалып берилди, кен пландары каралып, ушул атайын комиссиядан өткөзүлүп, кеңештен өткөзүлүп, чечимдер чыгарылып берилген. Учурда ипотекалык үйлөрдүн пайдалуу тургузулуп, май айына чейин 5 үйдү бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалып жатат. Үйлөр жалпы бүткөрүлсө, 6000ге жакын тургун турак жай менен камсыз болот. Айзат Анарбекова, Айбек Жумашев, Ысыкөл жаңылыктары, Чопон Ата шаары. Өткөн жылы облуста административдик аймактык реформа жүрүп, сандан сапатка өтүү менен облуста бир катар айылдар бириктирилген. Буга чейин Тоң районунун курамында болуп келген Ак Өлөң айыл аймагы эми Балыкчы шаарынын карамагына киргизилип, айтарлык аракеттер бар. Айылдагы жылыштар, жасалган мерчемдүү иштер кесиптешимдин материалында. 9 жылдын томундагы Балыкчы шаарына жакын жайгашкан Ак Өлөң айылы унутта калган сыяктуу иштер анчейин жүрбөй келгенин тургундар ырасташат. Кандайдыр бир маселе менен кайрылуу үчүн сапар тартып Тоңго жөнөгөн элеттиктерге эми Балыкчынын курамына киргени жеңилдиктер түзүлдү. Айылдын таза суусу дагы экинчи траншы. Аны да ушу кала башчыбыздын жардамы менен жакынкы күндөрү немеге тендерге чыккан турат. Ал дагы ишке ашат, Кудайым буйрса. Анан быйылкы бюджеттен ушу айылдан ушу айылдын элдери менен, ушу айылдын депутаттары, айыл башчылары менен ушу биздин айылдагы 12 километр ортодо жолубуз бар, асфальт. Ошонун бюджетке кирип берүүнү өтүнүп суранып атабыз. Жаңы кошулганда бир аз баягы кыйынчылыктар болду. Эмнеге дегенде баягы шаарда айыл чарбасы, жайыт маселеси баягы жок болгондуктан ошол жагынан кичине кыйынчылыктар болду. Азыркы күндө болсо эми акырындан ишке ашып атат баары тең. Мына Балча кошулганы бул айылга дагы маршруттук каттамды уюштуруп беришти. 3 маал айылга Балыкчы Ак Өлөң болуп маршрутка жүрөт 3 маал. Жөн ошондой мурунку бүтпөй алган иштер азыркы күндө акырындан ишке ашып атат. Аймактык бириктирүүдөн кийинки жылыштар айылдагы Жеңиш багынын түптөлүшү. Аялдамалар орнотулуп, жол жасалууда. Ал арада түнкү жарыктар орнотулуп, калк ичүүчү таза сууда ишке кирип жаткан маалы. Айылдагы дагы бир арымдуу аракеттер тоок фермасынын курулушу. Аталган ишкана ишке берилип калса, жергиликтүү элдин дээрлик 80% иш менен камсыз болоору күтүлүүдө. Негизи жумуртка бастыруучу ферма болуп эсептелинет да. Азыркы күндө иштер жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп аткандар уже булар башташты. Негизгиси баягы калктын 80-90%-ын айыл ичинен алабыз, иштетебиз деген сунушту менен келишкен да. Азыркы күндө толук иштер ошо башталды. Жайга чейин бүтөбүз деп атышат. Өзүн баягы камсыздоо маселелерди карап атат. Картошка, мисалы, буудай, арпа, буудай кыйналып калбагандай. Азыр ошол иштерди жүргүзүп, толук өрөөндөрүн тапшырык кылып, ал иштерде толук жүрүп атат. Ак Өлөнгө алгач ирет курулуп жаткан балдар бакчасынын курулушу да аяктап калган маалы. 100 орундуу балдар бакчасы тийиштүү шарттар менен курулууда. Эгемен элдин энчисине жаңыланган аймактык башкаруу чакан айылды кыйла өзгөртүп, айыл жандана баштаган кез. Жанара Сагындыкова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары. Быйыл өлкөдө 755 гидротехникалык курулма оңдолот. Маалыматка ылайык, муну менен катар суу ресурстары кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан 2025 жылга 500 чакырым чарба аралык каналдарды оңдоо жана механикалык тазалоо, 200 суу өлчөөчү пост оңдоо, 91 насостук станцияны оңдоо, 156 насостук агрегатты оңдоо, 40 насостук агрегатты алмаштыруу, 272 чакырым коллектордук дренаждык тармакты механикалык тазалоо иштерин аткаруу мерчемделди. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 18 февралына карата 83,9 чакырым чарба аралык каналдарды механикалык тазалоо иштери аткарылды. Ал эми 2025 жылдын сугат мезгилине даярдоо план графигине ылайык мамлекеттик суу чарба объектилерин оңдоо жана механикалык тазалоо боюнча негизги иштери
Баткен, Ош жана Жалал Абад облустары боюнча 2025 жылдын 10 апрелине карата. Ал эми Чүй жана Талас облустары боюнча 2025 жылдын 1 майына карата. Ысык көл жана Нарын облустары боюнча 2025 жылдын 10 майына карата бүткөрүлөт. Жазгы ным топтоо сугаты менен республика боюнча 270 000 гектар жерди камтуу пландалып, сугат иштери 2025 жылдын 1 мартында башталат. Он 15 мамлекеттин башын бириктирген Союз маалындагы колхоз совхоздордо иш кызуу жүрүп турган. Берилген тапшырмалар ашыгы менен аткарылып, атагы алыска жеткен союздук чарбалар көз карандысыз өлкө болгону жоюлуп кеткен эле. Өз арабасын өзү түрткөн дыйкандар чама чаркына карата жер иштетип келген. Эми Ак Суу районунун 30 айылында жергиликтүүлөр биригип чарба төптөп, биргеликте иш баштоо алдында турат. Союзду эске салган чарбанын төптөлүшүнөн Жанара Сагындыкова кабар алып келди. Аты жаматтык, заты авторитардык дыйкан чарбалар өз кезинде үлгүлүү иш жасап тарыхта калган. Эгемендүүлүктөн соң дыйкандар өз алдынча иш жүргүзүүгө өткөн. Эми кайра жаматтык биргелешкен чарбалар жандана баштады. 30 айылында жүздөгөн адамдын башын бириктирген кооператив жаңыдан түзүлүп, өздөштүрүлбөй калган жерлерди иштетүүгө мүмкүндүк түзүлүп жаткан кез. Кооперативдин жетекчиси ушу келген маалыматтарды берип атат. Ал жерге насостук станцияларды куруп, шашыратып сугарма кылсак эффективдүү болот деген жакшы пландарын айтып атышат. Бул эми мен жеке оюмда бул абдан жакшы. Мен өзүм да жеримде ошо макул болуп кооперативге иш болуп кирип атам. Айылдын аталышындагы чарба ишке киришип калса 200 гектардан ашуун кайрак жерлер иштетилет. Ал арада мамлекет ирелештирүүнү колдоп, техника жана аз пайыздагы насыя берүүдө. Адистердин белгилөөсүндө буга чейин район боюнча чарбалар болгону менен бул сыяктуу кооперативдер башкалар үчүн үлгү көрсөтө алат дешет. Бүгүнкү ушу түзүлүп аткан кооперативдин мен ойлойм келечеги кенен болуш керек деп, себеби эл уже түшүнүп, биргелешип, бир контурда бир чоң кооперативтерди түзүп иш алып баруу, себоборотторду жүргүзүү бул заманны талап экенин эл өзү түшүндү. Анан ошо бүгүнкү күнү ошо 30 айылынын эли чогулуп бириккен товар өндүрүүчүлөрдүн кооперативин түзүп атканы бул бизди абдан кубандырууда. 30 айылында 30 айыл чарба кооперативи түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо бүгүнкү келишимдерге кол коюшу түзүлүп атат. Биякта азыр элдер болсо кооперативге 250 гектарга жакын өзүнүн үлүш жерлери менен биригүү максатында бүгүнкү күнү иш чара өтүп жатат. Бул рет чарба мүчөлөрү болууга ашыккан тургундар чогулуп, кооператив түзүү тууралуу маселелерди талкуулашты. Жаз алды менен үрөөн менен камсыз болуу, техника, сандан сапатка өтүү маселеси дыкат каралып, чарбага мүчөлөр эми каттоого алынды. Жанара Сагындыкова, Нуржан Нурманбетов, Айбек Турдаконов, Ак Суу району. Президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерге Баатыр эне орденин жана эне даңкы медалын ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койгон. Баатыр эне ордени 7 жана андан көп баланы төрөп татыктуу тарбиялаган энелерге, эне даңкы медали 6 баланы жарык алып келген энелерге берилет. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3 жекшембисинде энелер күнү белгиленип, наамдары ыйгарылып турат. Быйыл Каракол шаарынан 30 көп балалуу эне наам алууга документтерин тапшырган. Наамдар кандай шартта берилет? Кийинки сюжетте. Каракол шаарынын тургуну Сабина Нурбекованын 7 баласы бар. Ал мамлекет тарабынан эч кандай жөлөк пул дагы албайт. Эң кенжеси 2 жашка чамалап калды. Эми гана наам алууга документтерин тууралай баштады. 7 балам бар. Соцзащитага барып документ өткөрөйүн деген пособияга. Мен доходума жараша 12 000 зарплатка 7 балага акча түшпөйт экен. Баатыр энеликтен калдыңар беле деди. Жок десем, азыр бизге эме келелек, указаниялар келелек. Келгенде сиз менен байланышабыз деп жиберип коюшкан. Дубан аймагында Баатыр эне наамын ала албай жүргөн энелердин саны кыйла көп. Алардын көбү кимге барып кайрылып, кандай документтер керек болорун дагы билбей келишет. Мамлекеттик сыйлыкты алууга жыл сайын тиешелүү мекемелер сентябрь-октябрь айларында кабыл алуу жүргүзөт. Жобонун негизинде документтерди тапшыруу үчүн көп балалуу эненин кенже баласы 1,5 жаштан өтүшү керек. Пропискасы боюнча ким каякта жашаса, ошол айыл өкмөттөрүнө кайрыла беришет. Эненин жана балдарынын соттуулугу жок экендиги жөнүндө маалымат ката болуш керек.
Андан тышкары дагы документтер болот. Ошолорду нотариус аркылуу тастыктап алып келсе, биз бул базага киргизип, азыр биздики база менен кетет. Эне даңкы медалдын ээлерине мектептерде ар кандай жеңилдиктер жана мамлекеттик ипотекалык компанияда очередтин алдына турууга жеңилдетүүлөр болот. Каракол шаарында 2010 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин 136 көп балалуу энеге наамдар берилген. Быйыл көп балалуу энелерден 13-ү Баатыр эне ордени менен, 17-си эне даңкы медали менен сыйланышат. Кала боюнча 10.200 пенсия курагындагылар бар болсо, алардын ичинен 100дөн ашыгы Баатыр энелер. Баатыр эне деген наамы бар болсо, бизге ошо удостоверениясын алып келет, арыз жазат. Ошондон кийин эле биз пенсиясына эле 1000 сом кошуп беребиз. Ошо ай сайын эле пенсиясында ошо 1000 сом кошуп алат. Белгилей кетсек, өкмөт бир нече жыл мурун бир гана жолу бериле турган балага сүйүнчү төлөмүн киргизген. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары көп балалуу үй бүлөлөргө мамлекет энелик капитал берилерин убада кылган. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде Улуу Ата мекендик согуштун 80 жылдыгына жана мекенди коргоо күнүнө карата арналган жыйын болуп өттү. Ага согуштун эмгектин ардагерлери, окуу жайдын мугалимдери жана студенттери катышкан. Сөз кабарчыбызда. 23 февраль мекенди коргоо күнү катарында жыл сайын белгиленип келет. Мекенди коргоо, мекенди сүйүү дегендик. Мына ушул багытта Ысык Көл областык ардагерлер кеңеши областыбыздын аймагындагы район, шаарлардан эмгегин элине арнаган ардагерлерди сыйлоого чакырган. Алардын өз учурунда өтөгөн кызматына жараша облустук өкүлчүлүктүн ардагерлер кеңешинин сыйлыктары тапшырылып, жаш студенттерге алар өткөн өрнөктүү өмүр издеринен калган эмгектерин эскерип өтүштү. Ушундай иш-чара рахмат биздин облустук ардагерлер кеңешинин төрагасына. Ушундай уюштуруп, баардыгыбызды чогултуп, сыйлыктар берилип атат. Ушундай эмелер жылда болуп турат. Буга аябай ыраазычылык билдиребиз. Жыйында ардагерлер жаштарды мекенди сүйүүгө, атуулдук милдеттерин так аткарууга үндөп, жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырды. Ал эми студенттер куттуктоо сөздөрүн айтышып, өздөрүнүн ардагерлерге арнап жазган чыгармаларынан окуп беришти. Куралдуу күчтөрдүн ардагерлери чакырылган, баардыгы катышып отурат. Ошондой эле жаштарды дагы бул иш-чарага камтып, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин студенттери дагы катышып отурушат. Бүгүнкү жыйында өзлөрүнүн ушундай коомдук иштерге активдүү катышкан биздин ардагерлерге ыйгарым укуктуу өкүлдүн ардак грамоталары, ошондой эле акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Бул баягы аз да болсо биздин ардагерлердин көңүлүн майрамдын алдына көңүлүн которуп кое деген эле максат. Анан мен учурдан пайдаланып жалпы областыбыздын эр азаматтарын келе жаткан мекенди коргоо күнү менен куттуктаймын. Биринчиден аларга кааларым чың ден соолук, бакубат жашоо, үй бүлөсүндө бакыт таалай, элибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн, элибиз өсүп өнсүн. Мекенди коргоо ар бир атуулдун ыйык милдети. Ардагерлер эскергендей, өз мекениңди эне сүтүндөй таза сактап сүйгөндө гана мекениңдин чыныгы уул кыздарынан боло аласың. Ийгилик Талгат уулу Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Бишкектин чекесинде Кыргызстандагы эң чоң стадиондун курулушу башталып, иш кызып турган чак. План боюнча ал 45 000 кишини батырмак. Бирок Азия футбол конфедерациясынын талабына ылайык Азия кубогунун ачылыш аземин жана финалдык оюнун өткөрүү үчүн стадион 50 000ден кем эмес адам батыра турган болушу керек. Ошондуктан долбоорго дагы 6 000 орун кошуу чечими кабыл алынган. 2026 жылдын күзүндө стадион ачылганда 51 000 көрөрман батат. Буга чейин стадион боз үйгө окшош формада болоору айтылган. Ал эми спорттук имараттын айланасында дүкөн, соода комплекстери жайгашары белгиленген эле. Өлкө ичинде жана облустун аймагында болуп өткөн жаңылыктар түрмөгүнө назар салдыңыздар. Ал эми студияда мен Гүлбарчы Молдоева болдум. Саламатта калыңыздар.